Саламатсыздарбы, урматтуу ханшалар. Мен Мариям ханша. Бүгүн ушундай тема тарттык. Бул ыраазычылыкка тартылган тема. Бул эгрегор деп коебуз. Көпчүлүк менен тарттык. Мен күнүнө бирден же болбосо убактым болуп калганда 2ден нейрографика тартам. Караңыздар, аябай сонун тема. Бул болсо менин чектөөлөрдү жок кылуу, мындайча айтканда АССО, алгоритм снятия ограничения. Мен бул теманы кече мурда күнү тарткамын. Караңыздар, өтө сонун тема. Ал эми бул болсо мага акча оңой жана тез келет деген тема. Бул тема болсо Аллахка коңгуроо деген тема. Бул жер, бул Аллахка биздин жеткирген жана кыял максатыбыз десек дагы болот. Аябай сонун темаларды тартабыз. Мындай темалар эми аябай көп. Караңыздар, аябай сонун сүрөттөрдү, графикаларды тартабыз. Ал эми бул кругтар болсо, эгерде сиздер аябай нервиштетип, же болбосо бир кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, ушундай ар түрдүү светте кругтарды тартсаңыздар, ошол момент, ошол көйгөйүңүздөр жок болуп, ээрип кеткендей болуп, жок болуп кетет. Ошон үчүн бул кругтар сиздер үчүн гормон счастья деп коебуз. Ушундай кругтарды тартыңыздар. Бул болсо менин күндөгү тартып аткан темаларым. Ал эми мен кийинки папкамды көрсөтөйүн. Бул папкада болсо мен легко и просто отпускаю все свои обиды деп тарткам. Мындайча айтканда прощение, кечирүүгө мондай кейс тарттым. Караңыздар, аябай сонун түрдүү светте тарткамын. Мен ушу бүгүн сиздерге ушул ар бир папкамды көрсөтөйүн дедим, бирок мындай папкаларымдан аябай көп. Мен сиздерге азыр 3-4 папкамды көрсөткүм келди. Светтерин караңыздар. Ушунчалык сонун сүрөттү тарткам. Бул бир кейс тарткам. Кейс деген бул 5ден 40ка чейинки сүрөт. Бул жерде мен кейс тарткам. Ушул боелбой калыптыр. Мынакей ушундай. Ар бир папкада ар бир теманы тартып туруп, ошол теманы папкага салып коем. Сөзсүз түрдө бунун ар бирөөнүн аркасында немеси болот, числосу болот. Себеби кайсы числодо тарттыңыз, ошону билбей калышыңыз мүмкүн. Ал эми бул папкада ар түрдүү тема. Бул алгоритм снятия ограничения АСО. Бул дагы алгоритм снятия ограничения АСОго тартып турмун. Ар түрдүү светте тарткамын. Арасында жазуулар дагы бар. Гормон счастья. Мынакей ушундай темалар бар. Эгерде өзүңүздөр менен иштөөнү кааласаңыздар, ушундай сонун темаларды тартсаңыздар болот. Сиздерге өтө чоң ийгилик,
өттө сонун жашооңузда 180 градуска алмашууга жардам берет ушул сүрөттөр. Өзүңүздүн баш мээңиздеги бардык установкаларды алып салганга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми бул коркунучту кетирүү темасын мен бир жумадан бери, даже 10 күндөн бери тартып атам десем дагы болот. Коркунуч темасына мына ушундай тартылат. Мынакей, бир эле теманы кейс кылып тартсаңыздар, жеңил сезим келгенге чейин установкаларыңызды кетиргенге жардам берет. Эгерде кимге гипномедитация жардам бере албай аткан болсо, сиздер сүрөт менен өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштесеңиздер болот. Мынакей ушундай тема. Ал эми бул болсо мен автобуста же болбосо бир жерге конокко барганда тыккан ушундай тетрадты алып салып алсаңыздар болот. Бул тетрад эмес, именно сүрөт тартчу ушундай китеп. Бунун баракчалары аябай калың, атайын сүрөт тартканга ыңгайлашкан. Ал эми мен бул сүрөттү караңыздар 25.01.22 жыл былтыр баштаганмын. Ыраазычылыкка тартылган сүрөттөр. Мынакей. Кейс тарткам. Ал эми бул акча менен өзүмдү бириктирүү. Караңыздар, бунда дагы кейс тарткам. Биринчи мен $15,000 менен өзүмдү бириктиргем. Андан кийин ыраазычылык тарткам. Андан кийин яй деньги. Мен жана акча деген темага тартылган. Аллахтын сүйүүсү деген темага тартылган. Андан кийин мен өзүмдү $40,000 менен бириктиргем. Андан кийин үй менен бириктиргем. Мынакей ар бир теманы окуп көрсөңүздөр болот. Бул нейрографиканы тартканда аябай күчтүү иштейт. Анан бул ар бир мен тарткан максаттарым орундалган. Бул аябай чоң кейс кылып тарткам. Күндө тартат болчумун. Мынакей. Сиздерге ушул эмени көрсөтүп коеюн деп чечтим. Мынакей. Бардыгыңыздарга ийгилик. Нейрографика тартыңыздар. Ал эми мен дагы сиздерге мындан сырткары дагы бир аябай сонун нерсени көрсөткүм келип турат. Бул болсо менин карта желаниям. Карта желанияны дагы нейрографика кылсаңыздар болот. Кандай кылып кыласыздар? Мынакей, мен карта желаниям. Карта желаниямды дагы нейрографика кылганмын. Бул жерде сүрөттөрдө менин үй бүлөмдүн, бала чакамдын сүрөттөрү, ар бир темага менде бардык темага карта желания кылган болчумун. Ошол карта желанияны нейрографика кылып тарткам. Эмне үчүн нейрографика кылып тартасыз? Себеби ушул жердеги жанагы кыял максатыңыз бат эле орундалат. Бул жерде машина, үй, ийгилик, финансовый независимость, виллалар, эс алуу, бардык тема бар.
Бардыңыздарга ийгилик каалайм. İşinizler ийгиликтүү болсун демекчимин.